Урматтуу Нукат Кажыматов каналынын каттаушылары. Бүгүнкү 6-декабрь 2023-жылы биз Бел айыл өкмөтүнө караштуу Кайрагач айылынын Күнболдар бакчасына келдик. Ошол жерден маалымат алабыз. Айыл өкмөтү өзү келди. Кеттик анда. Бел айыл өкмөтүнүн башчысы Акышев Эрланбек. Бел айыл өкмөтүнүн башчысы. Сиранка суу жок болгондо тиякта 36 тонналык суу казаны бар. Ошондон сордурулат дагы. Анан бияктан бул сушилкасы турабы. Бияка жайып кургатып коет. Жакшы. Ошону мына ишке киргизип азыр иштеп атат. Жакшы. Жакшы. Бул кайсы десат ошону айтып койсоңуз жакшы болмок. Эме Кайрагач Күнбалдары, Кайрагачтагы, Кайрагач айылындагы Күнбалдары бала бакчасы. Садик, а? Жакшы. Машалла. Кандайсыз? Жакшы. Жакшы. Кандай? Эжеке өзүңүз да бир эме кылдырып коюң. Айтып. Эжеке катуураак сүйлөйсүң? Быйылгы жылы Өзүңүз түшүндүрүп. айыл өкмөтүнүн бюджетинен Азыр бияктан эмесинен. Жок, бияктан баштаңыз. кайерден Bu yerden hazır turaylı. жакшыбы? Böyle turup. Emin aytı veriniz. Бизден быйылгы жылы айыл өкмөтүнүн 460 миң сом акча каралып, ал тендерге берилип, тендерден 420 миң менен өттү тендерден. Анан ошого биз мынандай узуну 15 метр, туурасы 4 метр болгон кир жуучу кана жана кир жайчу атайын навес салдырдык. Кир жуучу канабыздын жалпы аянты 4/5. Şunu. Uzunu 5 metr, tuğrası 4 metr degендей 4/5. Бул жерде zaman bak. Неме менен курулду. Мына атайын кир жуучу машина койдук. Неме умумайдык койдук. Анан сууду эң жакшысы биз баягы водоемдон сууду прямо алып келдик да мотор менен тартып алып келдик. Программасы менен Азык-түлүк программасы менен айыл 36 суу казанынан ошол биз туура тартып алдык да. Себеби мунун эң жакшы жери биз баягы суу токтогондо суудан өксү болбойбуз. Анан кийин бир чети суу таза да бүттөт. Жакшы ылай мезгилдерде бизде таза болот да, тунук болгондон кийин. Бул мына кургаткычы. Бул 10 узуну 10 метр, туурасы 4 метр болгон. Куручу мен атайын ушундай эки жактан дует шамал. Уруп турсун мындай кургаганга жакшы деп. Жакшы. Ушул жерге 150 баланын ушул бүт жалпы делүүлөрү кургатылат, жуулат, жайлап кургатылат. Ушул жердин өзүндө үтүктөрүп стеллаждарга коюлат да. Стеллаждар мына атайын ар бир тайпа үчүн мына биринчи жогорку, эки жогорку, орто деп ушундай атайын бөлүп койгонбуз. Анан эжеке, мына сизге суроо да. Мына жаңы айыл өкмөт келиптир. Кандай иштеп атат? Шуну маалымат берсең. Жакшы айыл өкмөтүбүз жакшы биз менен биздин шартыбызды билет, биздин аткандай койгон маселелерибизге туура мамиле жасап, бизди ушу ишибизге аябай жакшы шарттар түзүп атат. Кантиге бара жалдатабы я. Бетин ачпайсыз бу же. Камера жок эле чөйрө. Бураган. Эгерде ооба. Эгерде свет жок болуп калса, биз прямо немеден мынаден улап алабыз да, кранттан. Ушул жерден. Ооба. Бирактан мына биз азыр немеден уланганбыз да баягы. Мына водоемдон, мына чукудан. Ошол жактан келип атат. Муну дагы бурап койсо, ушундай кылып жакшынакы жаап коюшту да. Азыр жанагы Кранткада уланып калат да биздики. Ана эмеге вытяжкасы коюлду. азыр ошону дагы көрөбүз. Эмесин Котельный. котельныйга жакында эле Бел айыл өкмөтүнүн башчысы Акышев Нурлан байке өзү көзөмөлдөп алып келе жатат бул жерде. Бул жерде Кеңеш орто мектебинин жана Күнболдар бакчасынын котельный азыр өзү келип жатат. ичкана иштедиби? Баягыдай бүтөбөй калдыбы? Бияктан мотор менен соргуп атат да, Ооба. Ата байыры келгенде кире албай жактыр. Ошону түшүнбөй болуп калды. Азыр соргуп калды. Aslı.
Бачоктон чыгат мына Аристондар. Ичкенге. Бул прямо келет дагы бачокко түшөт. Анан бачоктон Самотёка, да? Насос жоқ. насос чөп. Азыр эми оно баягы не суу кампадан бияка тартып берсе, жакшы келет деле да. Ошого кандай кылса болот? Насос алыш керек. Насос алыш. Жок, мына насос буласа болот экен да, баары. Эмелер айткан специалисттер. Ушул насос бар да. Ушул насос менен не алыш керек? Шланга алып туруп. Хорошо. Шлангасыны алып беребиз. Топтойн союп. Тоқтан болды. Шақырыңызшы. Yaklaşmaya anlatasın. Bravo. Ана бетен куйлатып мына астына. 20-30 Hozir biz Qayroq ayılına İslamberge şartta İslamberge şarjı altında koçuga keldik. Şu yerge ko'proq salınıptır. Belay hökümetinin başçısı. Biz keldi Belay hökümet. Belay hökümet çok işlep жатат. Belay hökümetinin fotoğrafına karşı Belay hökümetinin başçısı. Мен Ойтала мектебиге чыктым. Турасы қанша мұның? Hozir keldik biz. Mayli, мен аз эме кылайын. Belay hökümetinin Oytala orta mektebinin Oytala жаңы мектеп салынды. Şol жерге келдик. Айлы hökümet өзү келип отурат. Чогуу келдик. Бастаппайчы. Мектеп болуп жатат, курулуп жатат. Сулар иштешип жатат экен. Азыр немесе билип алалы қанша орындық? 375 орун. 500 деп қоя бересің. Қанша орындық эле? 375 орын. Bir смен болсун. Бир смен, Екі смен, эки смен, ооба. Екі сменге 375. Мектеп өзү 375 орунду мектеп да. Анан биз азыр 375 орунду болгондо деле бир сменге батышыбыз кыйын болсо керек. Ошого X-Men болгондо X-Men. 500 десе туура эле болуп калат экен деп атпайбы эмесе. 500 орындық деп. Анан немесичи? Унутуп калдым. Турасы канча эле? Узун туурасыны мен 60-ка 80 беле, правительство эсимде жок. Же 80-ге 80 беле? анысыны билбедим мен. Проектинин 100-ге 80 беле, ушундай да. Немеси. баягы немелери бар го. Прорабтар. Ошолор билсе керек. Эге тынчылык элеби? Жок, жөн эле эме өзүбүзгө Тинчелби? видео кылсаң. Так, эжекке келдиңиз, эжекке. Эмеде? Ойтала. Ойтала мектеби Кайрыгач айылында. 500 орындық. Муну деген былтыр фундаментин салып кеткен. Анан быйыл мектептин директору менен биргеликте чуркап жүрүп, ичин топуракка толтуруп фундаментти баягы эмесинен. Анан азыр 80 000 кирпичти карызгап келип курдуруп атабыз. Бул күндөргө рахмат, подрядчиктерде макул болуп, ошону жасап берип атат. Эмеси болсо 100-га 80. Тиягында болсо спорт зал, биягында окуу бөлмөлөрү. Жок, буюркага жаап жетишпейбиз. Урматтуу Нукат каржы өткөн катталуучулар, бүгүн биз Нукат айына каршы Белай hökümetinin башчысы Мирлан экөөбүз келип турат бул жерде, айыл hökümetinin башчысы. Шул өзү маалымат берип, неме сүйлөп берет экен. Катуу сүйлөй бериң. Канча болуп келгенин өзүңүз таныштырып. Бу жерде жаңы Ойтала мектеби деп жаңы мектеп куруп атабыз. Мурун эски мектеп болчу, кичинекей. Анан азыркы мектептин эмеси 500 окуучуга эсептелген. Муну деген былтыр мага чейин фундаменти салынып токтоп калыптыр. Анан кийин ошого чуркап жүрүп, мынау
мектептин директори эжекебиз менен районго барып атып, областка барып атып, республика чейин чыгып атып, азыр ошол карысынан 6 миллион сом карыз болуп калыптыр подрядчиктерге. Ошону кутултуп, азыр мына депутаттардын жардамы менен местный кеңештеги карызга кирпич алып келдирип 80 миң. Азыр ушунусун салдырып атабыз. Анан эми быйылкыга жетишпей калдык го дейм, азыр декабрдын орто чени болуп калды. Эмдиги жылы буюрса үстүн жаап уже бүтүрүп калабыз деген ойдобуз. Анан Мирлан мырза өзүңүз канча болду келгениңизге, канча ай болду келгениңизге? Келгениме 3,5 ай болду. Ошо келгенден баштап бул эжекебиз бизди улам ошону бүтүрүш керек. Ооба, 2 күндүн биринде келе берип эле мунун аркасы менен мен дагы районду беспокоить этип атып, областты, республиканы беспокоить этип атып, дагы бул боюнча Каныбек Капашев менен да сүйлөшүп калдык эле, тилекке каршы ал кетип калды. Андан кийин мына эми бүтүрүп атабыз. Атак өзү прием кылып, жолугуп эме кылам деди эле. Биз барганча кетип калыптыр. Бирок мектебибиз менен азыр жылыш болуп салынып атат. Кудаса урматтуу Нокот Кажыматов каналын катталуучулары, шуну менен биз көрсөтүүбүздү аяктадык. Кудаса мектептен келип кабар алып турабыз. Канчалык бүтөт, качан неме болот, айыл өкмөт өзү мойнуна алып бүтүрүп берем дейт иншалла. Кудаса бүтүрүп берет. Ачылышыга дагы Кудаса көрсөтөбүз иншалла. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Assalamu алейкум, рахматуллахи ва баракатуһу демекчимин.